Эпте эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, элди алдап эле өздөрүнүн махинациясын кылып атат. Буларчы өкмөт менен тышкы иштер министри отставкага кетсин. Экинчи май 2020 жыл. Assalamu alaikum. Биздин өкмөттөн эч майнап чыкпады. Mo 16 marttan beri жаткандар уже кайрылуу жасап, фитбол бүттү. Биздин өкмөттө вообще намыс жок экен. Намысты биринчи койбойсуң, ушу элиңер талага таштап коюп алып кеткиле да алып кетебиз дегендей. Ушу колунда бар бизнесмендер жана тралдар барларга кайрылат элек. Ушу бизди алып кеткиле. Өкмөттөн пайда чыкпайт экен. Колуңардан келсе жардам бергиле өзүңөргө. Андан бөлөк эмне дейсиз? Ошол намысты биринчи адамгерчилик биринчи койбойсуңар өкмөттөгүлөр. Улагылай. Өкмөттөр кыргыздар. Мен могу кайрылганыбызда уже көптөн бери өкмөткө кайрыла берип, уже вообще өкмөткө телевизде өтпөдү. Биздин кетимибиз маяктан кыргыз элине кайрылып көрөлү деген нерсесин чыгардык да вообще. Ошо кыргыз элден суранар элек. Жанагыреки 5-тен 6 бизнесмендер бар. Ошолорго жардам берип коюңарды бир суранат элек. Маяктан өкмөттөр автоунааларды таштап, автобус менен алып кетебиз деген решенияларды чыгарып атышат. А баягыда 80% водительдер болуп атат. Ошо машиналарын водительдер таштап кете албай, эми айласы жоктон калып атышат. Ошо машинасы, фура машинасы бар, тралдары барлар. Кача ушундай элдерге жардам берип коюңарды бир суранат элек. Бияктан акчасы барлар тралга жүктөп кетишти уже. Акчасы жоктор калдык да. Тралдардын баасы кымбат болуп атат. Если фурасы барлар болсо, хотя бы соляркасын өзүбүз чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай дашы Кыргыздын эр азаматы. Мен да жашообуз керек Кыргызстанга баргандан кийин. Мен эч ким көрмөдүм. Элдин атына камеранын атына мен сүйлөп койгоймбу? Мен тартпайлы болом. Армалың өзүңүз Мына жагыңыз сүйлөрүң. элин тартып тура бердилер. Assalamu alaikum кыргыз элим. Силерге ушул Солилескиде жаткан кыргыздардын арасынан кайрылып атабыз. Азыр бизге деген ушу автобус жөнөтөбүз дейт. Автобус дегенде бул жерде 80-85% водительдер. Булар жатканына көбүнкү 16 марттан бери жатабыз. Анан ушу кайрылчу нерсе биздин өкмөт менен эле өзүнүн МИДте иштин бардыгы деп атышат. Мына жерде бузулукта 100 машина ашып турат. Аны да биздин посольство чалдырып бул жакка өткөзбөйт деп атат. Официально бир дагы Казакстандын сайтында, медиа порталдарында только автобуста өтсүн деген нерсе жок. Аны биздин өзүнүн өкмөт менен МИД эле ойлоп таап атат. Булар азыр ошол мигранттарга бөлүнгөн акчаны автобуска иштетебиз деп атат. Эгер ошону действительно бул жакта Россияда кыйналган мигранттарга ошол акчаны берип, бизге жол ачып берсе, өзүбүздүн хотубуз менен эч кимге зыян келтирбей эле өтүп кетмекпиз. Бул жерде да только МИДтин уже өздөрүнүн махинациясы болуп атат да. Биз ушул жердегилер талап кылат элек, мына тышкы иштер министри иштен алынсын, бүт зампамдары менен өкмөт да отставкага кетсин. Мындай иштеп, мындай чет жерде жүрүп, биринчи жолу көрүп атам. Өзүнүн граждандарын, өзүнүн жарандарын мындай карабай таштап койгондукчу. Тажиктер алып кетти, баардыгы тил тешилиптү. Тажиктер, өзбектер бүт баары алып кетти. Биздикилерге эле баары экен. Кичине ойлонуш керек да. Эптеп эле бул жактан акча жасайбыз деп. Только биздин өкмөттө эле күнөөнүн баардыгы болот экен. Границага Казакстанга барсак, эч кандай проблема жок деди. Ошол жерде зам погрансмены чыгып айтты. Машинаңардын списогун, адамдарыңардын списогун МИД менен согласовать эткиле, өтө бергиле деди. Эптеп эле бөйрөктөн шыйрак чыгарып, элди алдап эле өздөрүнүн махинациясын кылып атат. Буларчы өкмөт менен тышкы иштер министри отставкага кетсин. Машиналарда тартып коюн жаткан жерлерин. Так, ошол эле кайрылуу.
ушул эле убакта 10 биздин жашообуз машиналарда жатмай. Кто кого знает, кто этот, если вдруг что пояснить надо будет. Просто тупо из толпы орать то, что я, там, не надо. Понятно? Каждый отвечает за себя, либо поясняет то, что да, я знаю его, он находится на адресе. Да, я знаю, он находится в машине. Ясно? Понял.